Азыр деле ошол эле боюнча чек арада Өзбекстандын БТРлери жолдун эки тарабынан тосуп алып, Кыргызстандын жарандарын полный паспортун текшерип, паспорту жокторун өткөзбөй ушундай кыйнашып атат. А сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Биздин Аксы районунун акими дагы ошол жерде экен, сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр. Эми канчалык деңгээлде экенин билбейт экенмин аны. Эртең мененки саат 7:30 Өзбекстандын биринчи бир 15-20 куралчан аскерлери келип жолду тосуша баштаган. Кийинчерээк эки БТР келген. Дагы ошол күч структураларынан алган маалыматым боюнча ал жерде Өзбекстандын техникалары чыгып жолдорду казып бузуп ушундай бир немелерди да кылышып атыптыр. Мурун болду эле ушундай жаңы эле башталдыбы же? Жок, мурда да болгон. Мурда баягы Аксу районундагы Унгар деген тоозуна Өзбекстан бир 70 спецназтарын алып келип таштаган. Ошол убакытта дагы ушул жерде барып туруп булар тозушкан. Булардын бардыгы биз Кыргызстан баягы эл башы болгу чакты суу башы болду дейт дагы, биз суудун башындабыз. Бунун ал жерде Аксу районуна караштуу Орто Токой суу сактагычы бар. Булар эми ошо жаз келе жатат, ушу суудун жаңжалы. Кыргызстан тарапты эзептешүүгө алып барып, Кыргызстандан суу алыш керек. Ал жердеги суу сактагычты дагы азыркы убакытка чейин Өзбекстандын куралдуу күчтөрү кайтарып турушат. Анан негизинен мен күнөөнү тиги Аксу районунун жергиликтүү жетекчилерине тигиге буга койгум келбейт. Түздөн-түз президенттин күнөөсү бул. Президент болуп 5 жыл болду дагы Өзбекстанга барып, Ислам акези менен бир да жолу тең ата отуруп сүйлөшүүгө жарабады. Алар күндөн күнгө чек арадан берки жака жылдырган аз келгенсип мына Кыргызстандын көчөлөрүнө чыгып алып, элдерди түп-түз автомат такап коркутуп, паспортторун текшерүүгө чейин өтүшүп алды бүгүнкү күнү.